Кара суунун Кашкар кыштак айылы 33-35 даражадагы аптапка карабай Акрам Абдуллаев эгин таласын отоо чөптөрдөн арылтып, илде түшкөн пахтасынан кабар алып жүрөт. Жылда 1,5 гектар жерге пахта эккен дыйкан жакшы киреше алыш үчүн быйыл аянтын 2,5 гектарга көбөйткөн эле. Жерди айдап, урук сээп, дары-дармек үчүн ар бир гектарына 100 000 сомдой жумшады. Бирок жаз жандуу болуп, ак алтынга илдет түшүп, андан ай күнчө арыла албай жатат. Шире кыйнады быйыл бизди. Күнүгө келип карайбыз. Азыр деле бар мына. О 3-4 жолу эсептейбиз. Яда химикатка 10 000 кетсе, мисалы үчүн, быйыл 20 000 кетип атат. 2 эсе, даже 3 эсе көп кетип атат. Өткөн жылы 2 жолу, 3 жолу эсептейбиз, быйыл уже пока неме 5 жолу себилди. 5 жолу, 6 жолу, 7 жолу эсептегендер бар. Өткөн жылы Мосплан деген дары бар, ошону чачып койсок эле жок болуп кетчү эле. Быйыл онда одан күчтүү жогото албайт. Гектарына 50 центнерге чейин түшүм берчү 49-52 үлгүсүндөгү Кытай уруктары. Акыркы 3-4 жылдан бери түшүмдүү баасы туруктуу деп дыйкандар пахта эгүүгө басым жасай башташкан. Бул мурдагы кыргыз уруктарына караганда 15-20 центнерге көп. Бирок быйыл дыйкандардын тилеги таш капмай болду. Айласыздан ашыкча себилген дары пахтанын сапатына да түшүмүнө да залалын тийгизери анык. Бир 3 жолу чачса болот. Мурда ошондой эле да. Başında bir çaçat ile, ortada bir, hani amayta Ağustos'a yakın bir 3 yolu çaçat ile. Hazır ucu 4, 5, 8 yolu çaçkanlarım var. Sapatına tasir etti. Düşüme tasir etti. Кашкар кыштакта 3561 гектар сулуу жер болсо, быйыл анын 1122 гектарына пахта эгилген. Элеттиктер азыр чыгашага учурабоо үчүн болгон далалатын көрүп жатышат. Аймактагы пахта заводу менен алдын ала келишим түзүп, урук, пленка, жер семиткичти карызга алган дыйкандар эми дарыны да насыя алууга мажбур болууда. Кыштак айылында ошо пахта завод жайгашып калгандыгы биздин дыйкандарга көбүрөөк баягындай өбөлгө жардам деп санасак болот да. Андан сырткары мына Эрсика банктан, Айыл банктан, дагы башка банктардан жанагы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атайын жана жеңилдетилген айыл чарбасы боюнча кредиттерин 10% деген. Ошону да колдонушат. Ош облусунда акыркы 2 жылда пахта талалары 4000 гектарга чейин кеңейген. Учурда аймакта 10.800 гектар пахта аянты бар. Ак алтынды кайра иштетүүчү 7 завод иштейт. Тазаланган продукция Туркия, Бангладеш, Орусия жана Кытай мамлекеттерине экспорттолот. Эске салсак, өткөн жылы облуста 35 000 тонна пахта жыйналып, баасы 43-45 сомду түзгөн. Быйыл нарк кандай болору белгисиз. Кенжеби Мамат Садыкова, Шахрух Иминжанов, Ош Перим жаңылыктары.